Ажылыктын жолунда. Дөбөттүн жолуна салган Манас оң солуна карабай түз жүрүп отурду. Түштүктүн тоосун кыдырып, эзеттин суусун сыдырып, тезектин белин ашып, Байнанын чөлүн басты. 40 күнү кылчайбай жүрүп, айыктын суусун сыдырып, Азаттын журтун кыдырып, тоо түгөнүп, уч болгон, жол түгөнүп, түз болгон, суу түгөнүп, чөл болгон жерге келди. Алыска жүргөн баатырлар атка өкүм кылбай жай бастыра беришип, эки тоонун урунуш, эки суунун куюлуш болгон айык шордун чатына жетишти. Көңкү сая журтунан Көк Татар деген баатыр чыккан. Өзү Кайрыдин болуп, Жетигендин жагында күнчыгыш жаккы бабында нускасы журттан бир башка Манас деген эр чыкты деп угуп, 3 жылдан бери урушууну эңсеп жүргөн. Ана барам, мына барам деп жүргөндө Манас узак сапар менен мында келип калды. Машалак деген балбаны жолдон жолугуп, Алмамбеттин кабарын угуп, Көк Татарга сүйүнчүлөп келди. Узактан издеп жүргөнүң урууга салган дүрбөөнүң, алыстан издеп жүргөнүң ааламга салган дүрбөөнүң, өз үстүңдөн табылды, изине дөңгөч кагылды, издегениң табылды, каплет келип кабылды, каалаганың табылды деп кабарлады. Аны уккан Көк Татардын көзүнөн жалын чыкты. Ачуусунан көз кирпиги сынды. Алыска кетип калат деп ашыгып, Таңталуу деген керикке шашып минди. Ал жакта Таңталуу деген тоо да бар. Таңталуу керик эмес, пил да эмес, топоз эмес, жылкы эмес, эл көргөн жандыктын бирине окшошпойт. Кор койгон мойну 100 кез болуп, ага чыккан жалы 2 кулач, төш жары. Таноосуна таз иттер чуркап киргендей, жеке өзүн 70 киши мингендей. Кулагынын бийиги 1,5 кулач, өзү пилге окшош, куйругу да 1 кулачтан артык. Көк Татардын өзү мылтык, кылыч, найза деген жаракты албаган неме. Атагы чыккан алыптар менен анча-мынча урушуп бугу чыкпай жүргөн. Ага каяша кылар жан да жок, каары катуу сан да жок. Бүтүн карагайды камчы ордуна пайдаланчу. Мааласында бийиги 110 кулач, жоондугу 40 кулач терек бар. Адамдан бөкө Көк Татар ошол теректи капшыра кармады. Алп күчүнө, астындагы Таңталуу ат күчүнө салып, короо ордундай чым менен коң торуп жулуп алды теректи. Манасты көргөн Машалакты жол баштатып, анталатып жөнөдү. Эми жалаң кол менен тутуп алууга ниеттенди тигинеме. Сыргак оң көзүнө жаанын огун кадады. Саадактын огун suuruyun деп алектенген немеге Алмамбет жетип барып, соо турган сол көзүн союп өттү. Эки көзү тең агып, тегеренип турган каапырга жете келген Манас ачалбас кылычын шилтеп, бир кулагын, бир колун ийинен шылый түштү. Артынан сыргак айбалта урду. Токотай да токтолуп карап турган жок. Манас Таңталуу атынын мойнуна кылыч шиледи. Кылыч шилисин кескен менен сөөгү аман калды. Сол колу кылычтан кыйылган, эки көзү оюлган Көк Татар оң колун оңдоп алып, урууга камданды. Кол соккусуна кабылган же чеңгелине илинген жан тирүү чыкчыдай эмес. Анын оң колун Алмамбет кесе чапты. Эки кол, эки көздөн айрылган Көк Татар айласы түгөндү. Алмамбет сыргак экидөө арага алып токмоктоп муну аш бышымда жай кылды. Эрлерди таң калтырганы бул анын минген аты болду. Анысын да өлтүрүштү. Аны өлтүргөндө бир арык суудай кан акты. Аты менен өзүн өлтүрүп, Машалакты тирүү кармашты. Сыргак өлтүрөлү деди эле Манас болгон жок. Атын өзүн өлтүрүп, Машалакты тирүү кармашты. Сыргак өлтүрөлү деди эле Манас болгон жок. Дарыянын жай күйүн угалы деди. Кол аягын байлап, коржоңдотуп айдап алышты. Элинин жөнүн сурады эле. Көк Татар биздин зорубуз, урушууга кол курап аттык эле. Куралуу калды колубуз, кургады минтип шорубуз деп элеңдеген эме сай медиреп айтып берди. Булардын ыгына кошулуп, динди кабылдады. Бул Сая элинин жери Муюу деңиз, шор дайра болуп, ар жак четинде Баянды калаасы бар. Эли өнөрпоз келет. Чычалак деген тоосу бар. Жапан чыккан ташында Бүдүрөк аттуу коону бар. Эң ичке жыгачынын жоондугу 5 кучак келип, усталары узун жыгачтын жоонунан кыйып аяк башы 1000 кулач сал кылышат.
Дарыянын жээгинде ошондой салдарды байлап койгон жери бар. Ал жердин жарымы мусулман, жарымы каапыр. Адамзат бендеси ал жерден аман өткөн эмес. Мусулманы тийбесе да каапырлары кан жуткурары анык. Атын өзүн өлтүрүп машалакты тирүү кармашты. Сыргак өлтүрөлү деди эле манас болгон жок. Дарыянын жай күйүн угалы деди. Кол аягын байлап коржоңдотуп айдап алышты. Элинин жөнүн сурады эле. Көкүн татар биздин зорубуз, урушууга кол курап аттык эле. Куралуу калды колубуз, кургады минтип шорубуз деп элеңдеген эме Саймедиреп айтып берди. Булардын ыгына кошулуп динди кабылдады. Бул Сая элинин жери Мую деңиз, шор дайра болуп, ар жак четинде Баянды калаасы бар. Эли өнөрпоз келет. Чечалак деген тоосу бар. Жапан чыккан ташында Бүдүрөк аттуу коону бар. Эң ичке жыгачынын жоондугу 5 кучак келип, усталары узун жыгачтын жоонунан кыйып аяк башы 1000 кулач сал кылышат. Дарыянын жээгинде ошондой салдарды байлап койгон жери бар. Ал жердин жарымы мусулман, жарымы каапыр. Адамзат бендеси ал жерден аман өткөн эмес. Мусулманы тийбесе да каапырлары кан жуткурары анык. Мунун баарын машалак беркилерге баяндап берип, Кунаса тоонун оюна, Куланды суунун боюна төрөсү баштаган 4 баатырды алып келди. Суусунан кечкенде, Карагайлуу Токойлуу черге кирип келгенде 2 алаткакты көрдү. Машалак. Алаткактын сүрөтү нар сыяктанып, түктүү кара башына 6-7 көзү бар. Сөөгү чоюн, эти жез. Албарс кылычтай болгон ар бир тиши жарым кес. Куйругу жүнү тикендей. Кулагы сүйрөлүп узун. Аягы жалгыз, көзү көп. Токойлуу тоо таштарга жапай жүрүп үйрөнгөн жандык. Кичирейсе муштумдай кичирейип, адамды көрүп айбатын салса үйдөй чоң болуп кетет. Дүйнөдө жандардын бирине да окшошпойт. Орою суук, айбаттуу. 100 000 адам болсо да, талаада жүргөнүн көрсө жүрөгү түшүп өлгөндөй. Аны көргөн машалак аманат жандан шекшинип, баатырлар, кандай арга кылабыз? Катазы жок, өлдүк го. Кесендинин кесепети кез келди бизге. Алаткактын бирөө оң жол тарапка, бирөө сол жол тарапка жүрдү. Карагылачы, мунун аягы жалгыз болгону менен көзү көп, ичи сөөк, тышы түк, эти темир, сөөгү таш, аягы жалгыз доңуз баш. Адамдын кайсы жери оозуна илинсе, ошол жерден канын сорот. 100 киши болсо да кашыктай канын калтырбайт. Өзү жара калбайт, деп жандан безилдеп жиберди. Атасынын көрү деген манас менен Алмамбет тоготкон жок. Боюнда жарагы болбогон соң кармаша турган жөнү жок. Антургурдун эптеп эбин тапса болот го, дешти. Алмамбет алеңгир жааны белден чечип, белсенип ок кезеди. Алаткакты беттеди. Сыргак да саада калып ок кезеп жүрө берди. Жакын жетип калганда, жарым бута барганда Алмамбет жолдун оң жагында аңкайып келаткан алаткактын башына жебе кадады. Тиги тегеренип кетти. Сол тараптагысын сыргак атты эле, анысы кичирейип кетти. Берки тегеренип кеткенине жете келген манас башына кылыч урду. Кылыч башка эмес, ташка тийгендей чак этип жаркырап кызыл от күйдү. Сол жактагы кичирейгенине Алмамбет айбалта урду эле, алигиден 5 бетер ак жалын жаркырады. Төртөө экөө менен урушуп, ооздорун денелерине жеткирбестин далбасасында болуп калышты. Машалак булардын өлүмү суу деп угуп жүрчү экен. Тигилер буйдалып атканда чанаштагы сууну оң жактагысына чачып жиберди. Ал бир башкача кыйкырып барып жыгылды. Беркисин дагы ошентип тындым кылышты. Амур менен Жансайдын аягы Муютка куят. Түштүк жакка келгенде түрдүү көл болуп, аягы шор дайра экен. Аяк башы жылчык көл кылып, көл боюнда ар түрдүү жандар көп экен. Өзүмдөн бөлөк эр жок деп, орус, Кытай бараңдан башка эл жок деп бастырып жүргөн экенбиз. Түркүстан менен Азиядан башка жер жок деппиз да. Мындайын мурунтан билсем, Азиядан жол алып, азар түмөн кол алып, жок дегенде кеңири 100 000 кол алып келбес белем ажыга.
Жарагым жок боюмда, жамандык жок оюмда, түштүк жолго салам деп, дайранын ички жеринен тим эле кечип алам деп, күн чыгыш жолго салыпмын. Капырдан бөлөк жоо жок деп, каптан бөлөк тоо жок деп ойлонуп жүрсөм, душман кабат окшоду. Жаракты оорсунуп, ак келтени да албапмын деп Манас арман кылды. Алмамбет текеберлик кылбай тообо кылуусун айтты. Кудай ченебей бак бергенин билдирип, андан ары жүрө беришти. 6,5 күн жүрүп машалак айткан Сеңирге салга түшчү жерине жете келишти. Ал жердин адамдарына айран калышты. Булдурук саян коонун таштан терип жеп атышат. Башта айткандай, жыгачтан албан түрдүү жоондорун көрүштү. Адамдары жылаңач, жылаңбаш, ап сайып басып жүрүшөт. Тамандары атан төөнүн бутундай, чымындары Азиянын чымчык торгой кушундай. Канчадан бери токтолуп каттаган пенде жок болуп, салдарынын баарысы байланып токтоп калган экен. Булардын баары көк татарга карачу. Машалак аларга барып, көк татарды сойгон булардын жөнүн айтып түшүндүрдү. Жандарынан үмүт кылса, каршылык кылбоосун өтүндү. Тигилер айтканын купташты. Аяк башы 600 кулач кемеге ат тону менен түшүшүп, байлалуу турган танабын чечип, эми көл үстү менен жөнөштү. Көз жеткен жери көл болуп, көргөндө башы тел болуп, баатырлар 19 күн жүрүштү. Көл ичинен көркү башка жандарга кез болушту. Башы адамдын башындай, жаркыраган көздөрү баяндын жакут ташындай, куйругу балык куйругундай жандарды көрдү. Кайбирөөнүн башы балык, башкасы адамдай жандарды көрдү. Көбүктөрдү жазданган тептегерек сөөк жатыр. Аны көргөн машалак добуш чыгарбоо керектигин эскертти. Добуш чыкса, булар да чыркырап үн салып, көз ирмебей жетип, тегеренип, кырданып тийип, мейли адам, мейли айбан болсун, албастан мурун кесип, талкалап кетет экен. Томуктай тоо, жең учундай жер көрбөй, көлкүлдөгөн көл болуп, көз жетпеген сел болуп, күн суудан чыгып кайра сууга батып жатты. Көз байланган кечинде суунун ичинен адамдай сүйлөп ар түрдүү үн чыгат. Арыстан эрлер атасы кеткен баладай адам уулун көрүүнү эңсеп, кургак жерди көрүүнү көксөштү. Дүйнө жүзүн топон суу каптап кеткенби деп да ойлошту. Булут көрбөй муңканып, шамал болсо экен дешти. Аны уккан машалак, ой баатырлар, шамалды самай көрбөгүлө, ал айлабызды кетирет. Дарыянын жээгинде жийдейнеңер өткөн жер бар, ага 3,5 күнгө жетебиз, деп билдирди. Дагы 2 күн 1 түн көл үстүндө калкылдаган эрендер акыры жээкке жакындашты. Көздөрүнө бозоргон жер көрүндү. Топон сууда калгандай жүдөп бараткандар башкача кубанычка батышты. Аңгыча суу жарыла берди. Аны көргөн машалакка коркуу кирип ыйлап жиберди. Алмамбет эмне болгон жөнүн сурады. Узуну 10 000 кулач лаган деген бар. Көзү бизге түшсө, сал малың менен кошо жутат. Бир жери тийсе, кемебиз ойрон болот, деген машалак азыркы суунун жарылышы ошол жаяндын белгиси экендигин билдирди. Жаян буларды көрбөй калган экен. Толкуну тоодой бөлүнүп, жанда өтө берди. Толкундун шары тийип, кеменин жүрүшү күчөдү. Ошол күнү кечинде жээкке жетишти. Машалак танап таштап кемени байлады. Суудан аман-эсен чыккан берендер кубаныч кылышып, 6 дилде 1 тонго тайлак сатып алышып, ак сарбашылга чалды. 23 күн кургактыкты көрбөгөндөрдүн көңүлү өсүп, маанайлары көтөрүлдү. Саянын сансыз элинен ат үчүн алган гүл азыгы да түгөнүп, ошол күнү кургактыкка чыкпаса, айлалары кетмек экен. Аттарын да тойгузуп, андан ары токтолбой жолго салышты. Жүрө келген жерден ары бел болуп, анда Жийдем Арык деген эл жашайт экен. Ушул жолдо түкүрүктөй суу көрбөй, эми 6 күн кургактыктын азабын тартышты. Жолдун жоболоңун көргөн жолборстор Бербедигер мекени бек жерге бекиткен экен деп ойлошту. Ат бастырып келаткан арстандардын айбатына арабтар таң болуп турушту. Араб журту ат күтпөйт. Негизги мингич малы төө. Урунга малынан уй менен кой бар. Аттан ылдам жөө баскандары бар.
Мекени Кудайдын буйругу менен Ыбырайым салып, ошондон зыяратта калыптыр. Ага 2 күндүк жол калганда Абу Насыр заманы алдынан тосо барды. Обо эненин орунун көрүшүп, ал жерди 17 күн кыдырды. Меккедеги зыяраты бүткөндөн кийин Мустапанын кабыры Мединада экендигин айтып, 7 күндүк жолду Абу Насыр өзү баштады. Араптын журту ызаттап, алда канча мал союп, албан түрдөн аш коюп, сый менен узатты. 6,5 күн жүрүп арстандар Мединага жетти. Алмамбет, Сыргак, Токотой токтобой айгай салып, баатырлар кабырды кучактап ыйлашты. Бул жерде Араптын Мустал, Кайыр, Анжам, Бедөө деген уруктары туруктайт экен. Алар да машырыктан келген деп буларга чексиз сый көргөздү. Бул жерде 4 күн турушуп, Абу Насыр манасты узатып чыкты. Жолдугата шарият, тарикат, акыйкат, марипат илимдерин билдирип отурду. Айкожо буларды дарыяны баштаган жеринен 10 күндүк ылдый жээгине алып келди. Бул Багдад, Мисир, Шамдын жолу. Адам көп каттагандыктан бул жерде 60 кеме турат. Абу Насыр кемечиге баяндап айтып, табыштап узатып кала берди. Баатырлар 5 күн 5 түн болгондо суудан чыгышты. Кадимкидей жер менен кайнаган калың эл менен таза суусу бар шаар аралап узак жолго салышты. Түштүк жак менен жүрүп Урумдан өтүп, Дөбөт жолуна киришти. Андан Огон элине келди, Кабулга кирди. Алардын башкы уругу Катаган болуп, Кошойдун эли. Андан өтсө Ысардын бели. Оң тарабы Ындыстан болуп Азиянын жерине жете келишти. Энеден жаңы туулган баладай күнөөдөн арылдың деген Айкожонун кебинен улам Манастын башына ар кандай ойлор келди. Канча кыргын, канча согушту башынан кечирди. Эми көп узабай күнөөсү көбөйө электе бул жарык менен коштошсом деген тилеги турду. Өкмөттүн ээси, адамдан артык дөөсү Искендер менен Сулайман өткөн бул дүйнөдөн кимге опа болуптур? Капырдан Шыдат, Нумурат өткөн, алар гана. Ушуга окшогон түмөн ойго алдырган Манас Кашкар багытын беттеди.